нафсин жеңе албай аткандыгы, текеберликтен, менменсиндендиктен, кибирликтен чоң белгиси. Чыныгы эркек болуш үчүн кандай талаптар? Аялдардан эч бир пайгамбар жиберилген эмес. Пайгамбар хадисте айтат, бир эркекке 50 аял туура келип калат деген. Укугу корголбосо, эркектер дагы бир бааланбаса, бакталбаса бир убакыт келет, анда эркектер азайып кетет деген. Эркектердин эрте үйлөнгөнү жакшыбы же жоопкерчиликти сезгенде үйлөнүш керекпи? 30-тан ашып кеткен эркектер бар, 40-тан ашып кеткен эркектер бар да. Сүйүп калганда да кичине дайынданыш керекпи үйлөнгөнгө? Эң алгачкы сүйүү мусулман адамдык, Аллага болгон сүйүү болуш керек. Никеге чейинки сүйүү бул күнөө. Мисалы жубайлар ортосунда бир жакындык жоголуп кетсе, Ага чөйүн өзү жактырып алган, жакшы мүнөзүн, кулкун мүнөзүн эстесин дейт. Анан жедери, ичирүүсүн бардыгын эркек мен мойнума алдым. акча берип коюу ата болууга жетиштүүбү? Ханга мамиле кылгандай мамиле кылып тарбиялоо керек дейт баланычы. Жедирилген нерсеси дагы арам болсо, Арам жол менен машина алып, бирок адал жол менен таксовать этип, эмгектенип акча табат да. арам жол менен байыт деген түшүнүк исламда жок. Фираунга дагы, Карунга дагы, Хаманга дагы Аллах Таала көптөгөн байлык эшиктерин ачып салган. Эркек алсыз болууга укуктуубу? Эркекке көбүрөөк урмат сый керек, ал эми аял кишиге көбүрөөк ихтимам, аларга көңүл буруу керек деген. Подкаблучник болуп калса кандай каралат динде? Адал нерсе, бирок адал нерсе дагы чегинен чыгып барса ал ысырап калып барат. Аялды таап алышың мүмкүн, баланы дагы табышың мүмкүн, бирок ата-энени кайрата албайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Маек YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздерге атайын устазды чакырдык, Абдулайс устазды. Кош келдиңиз, устаз. Бүгүн биздин көрүүчүлөр менен атайын биздин мырзалар, эркектер жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Кудай буйруса баарыңыздарга бир пайдасы тиет деген үмүттөбүз. Устаз, биринчи эле суроо: эркек өзүн тарбиялай алабы же сөзсүз бирөөнүн жардамы керекпи эркекке? Бисмилла, алхамдулилла, вассалату вассаламу аля расулилла. Сөзүмдү чексиз мээримдүү жана ченемсиз ырайымдуу болгон Аллах Тааланын ысы менен баштагандан кийин, бизде тарбия маселеси, кээ бир тарбия Аллах Таала тарабынан фитратта деп берилген кээ бир тарбияларыбыз бар да. Бул адамга Аллах Таала тарабынан берилген нерсе болуп эсептелет. Ошол эле учурда кээ бир тарбияны адам иктисап кылып деген. Иктисап деген бул адам баласы өзүнүн талабы менен, өзүнүн башка жерден бир таасирленгени менен, өзүнүн бир жаратмандыгы менен өзүнө бир тарбияны ыйгыла турган нерсе да. Ошон үчүн бизде тарбия эркек дегенде негизи жалпыга эле тиешелүү биринчи маселе Аллах Таала менен болгон тарбия болуш керек. Аллах Таала менен болгон адеп ахлак болгондой эле, демек адеп ахлак тарбия бул адеп ахлактын бир бөлүгү деген маселе да. Тарбияда демек Аллах менен болгон адеп ахлак, анын ичиндеги ошол тарбиябыз, андан кийин пайгамбарыбыз менен болгон, андан кийин ата-энебиз менен болгон тарбияда эле. Тарбияда демек адам баласы өзүнө тарбиялоодо сөзсүз түрдө өзүн өзү тарбиялайт. Кээде мисалы адам өзүн өзү тарбияласа, аны жашоо тарбиялайт. Эгерде жашоо тарбиялайт, ошол чөлкөм тарбиялайт, коом тарбиялайт дегендейчи. Демек тарбия эки түрдүү. Бир тарбия бар, бул Кудай Таала тарабынан берилген, бир адамдын өзүнүн кулк мүнөзү, мисалы кээ бир адамдын уялчак болгондугу. Ошондуктан пайгамбарыбыз убагында бир сахабанын бир өзүнүн тартынчаак уялчак болгондугун бир башка бир сахаба келип аны кемсинтип, аны таңуулаган учурда пайгамбарыбыз айтат да, аны жөн койгон деген. Хая кулу хайр деп айткан. Бул уялчактык бардыгы жакшылык деп пайгамбарыбызга болушкандыгы, аны колдоп аткандыгы. Демек тарбия, кээ бир тарбияны, ошондуктан эң алгач тарбияны биз баягы уясы болгон, тарбиянын мурдосу болгон бул ата-эне. Ата-эне түздөн түз ата-эне тарбия бере турган. Эркекке болобу, аялга болобу, айырмасы жок. Андан кийин эркек өзүнүн тарбиялай турган абалы, мисалы адам кээде тарбиялаганда өзүн кандай тарбиялайт? Мисалы кээ бир адам бар, өзүн башына бир кыйынчылык түшкөндө тарбияланышы мүмкүн. Демек ошондон сабак алат, ошондон бир жыйынтык чыгарат, ошондон бир эме кылышы мүмкүн да. Ошол эле учурда кээ бир адам Аллах Таала берип аткан неаматтарга шүгүр кылуу менен адам өзү тарбиялашы мүмкүн да. Бул аялга да эркекке дагы тиешелүү маселе деген. Бирок ошол эле учурда эркекке көбүрөөк басым жасайбыз дедик да, бул немеде, себеби дегенде азыркы учурдагы, азыркы биздин коомубуздагы, азыркы бир замандагы ушул биз доорлош жашап аткан заманда кайсы бир деңгээлде эркектерге басым жасаш керек болуп жатат. Неге дегенде себептер бул баягы салбий, ижабий эки жагы тең бар. Мисалы жакшы жагынан алганда деле, жаман жагынан алганда деле эркектердин дагы укук корголообу, себеби дегенде негизи шариятыбыз дайыма адилеттүүлүккө басым жасаган. Бул ислам динин Аллах Таала негизи өзүнө буну туу туткан,
жана адамдардын бардыгына Аллах Таала ушул жер жүзүндө адилеттүүлүктү гана талап кылган нерсе бул адилеттүүлүк да. Ошондуктан кемчиликтер болмосо дагы, жетишкендиктер болсо дагы, жакшы иш болсо да, жаман болсо дагы адилеттүү болгону жакшы. Ошондуктан биз баягы азыркы учурда көпчүлүк учурда эле мисалы аял затынын укуктары, аял затынын корголгондугу, аял затынын корголгондугу деп басым жасап эле анан бирок ошол эле учурда эркек экинчи тараптын, эркектер тараптын тууралуу эч кандай бир сөз айтылбай калып аткандыгы, эркектер тууралуу эч кандай бир сөз козголбой калып аткандыгы бул кайсы бир деңгээлде бул адилетсиздик. Ошондуктан эгерде адилетсиздик болуп аткан жерде ушул коомдо жашап турганда, ушул коомдо биз жашап турганда биз сөзсүз түрдө ага басым жасашыбыз керек. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн хадистерде деле кайсы бир туура эмес ишти көргөн болсоңор, аны биринчи колуңар менен кайтаргыла деди. Эгерде колуңар менен кайтаруу мүмкүнчүлүк болбосо анда тилиңер менен кайтаргыла. Тилиңер менен да кайтара албасаң анда аны жүрөк менен жаман көргүлө деди да. Демек адилетсиздик болуп аткан жерде ар бирибиз аны зулумду тосконго, адилетсиздик болуп аткан жерге адилеттүүлүктү актаганга, адилеттүүлүк орногонго ар бирибиз аракет кылышыбыз керек. Кээде бизде баягы адамдарда ушундай түшүнүк болуп, мисалы бир туура эмес иш болуп аткан болсо, бир кайсы бир деңгээлде бир шариатка болсун, мыйзамга болсун, туура келген иш аткарылып аткан учурда жооптуу адамдар гана бар деген. Мисалы шариат маселесине келгенде ошол устаздар, алымдар гана айтыш керек, ошолор гана кайтарыш керек деген түшүнүк. Же болбосо мыйзамда кээ бир каршы болгон туура эмес нерселерди көргөн учурда ошол укук коргоо органдары же башка адамдар гана деген түшүнүк орноп келатат да бизде. Бул коомдо тилекке каршы өтө өкүнүчтүү нерсе. Ошондуктан коомдогу адилетсиздикти, коомдун ичиндеги болуп аткан кээ бир туура эмес нерселерди көргөндө бул ар бирибиздин милдетибиз. Ар бирибиз ошол нерсеге шариятыбыздагы мисалы 40 фарздын бири деген нерсе бул амр маруф нахи мункар, адамдарды жакшылыкка буйруу, жамандыктан кайтаруу деген маселе. Мен суроом ошондо мындай ойлонуп атам да, мисалы мен ушундаймын деген адамдар бар да, өзгөрүүнү каалабаган, ошолорго бир кеңеш берсеңиз дегендей бергем да. Мисалы өздөрү аракет кылыш керекпи же бирөө аларга тарбия бериши керекпи деген маанидечи? Бул өзгөрүү маселесине келе турган болсок, албетте өзгөрүүнү ар бир адам баласы өзүнөн баштай турган маселе. Ошол эле учурда мисалы кээ бир адам мен ушундай жаралып калыптырмын, менин мүнөзүм ушундай, менин табиятым ушундай деп өзүнүн кайсы бир деңгээлде коргоп өзүнө бир калкан кылып алгандыгы туура эмес түшүнүк болуп эсептелет да. Себеби дегенде биз бул туура эмес деген нерсени, бул жакшы эмес деген нерсени биз кайсы нерсе менен таразылайбыз? Биринчи. Бул Кудай Таала тарабынан берилген тараза менен таразылайбыз. Бул жанагы эле адилеттүүлүк таразасы да. Ошол таразаны таразалаган учурда кайсы бир нерсени жаман нерсе деп, аны адамдын ыйманы менен, адам акылы менен туура эмес экендигин көрүп билип турган нерсе болсо, аны жок мен өзүм ушундаймын деп атканы, демек ал өзүнүн нафсин жеңе албай аткандыгы, өзүнүн алсыздыгынын бир коргонучу калканы болуп эсептелет да. Себеби дегенде Аллах Таала бизге жүктөлгөн нерселерде, бизге буйрулган нерселерде бардык жакшы нерселерди буйруган. Аллах Таала тыйган нерселерде бардык жаман нерселерди тыйган. Ошол демек ошол эле учурда адам баласы мен өзгөрө албаймын, менин табиятым ушундай, мүнөзүм ушундай деп аткан адам бул убактылуу гана өзүн өзү баягы коргоп, өзүн өзү гана соротуп аткан адам деп айтабыз да. Бул өжөрлүк бир жагы баягы адам акыйкатты кабыл албай аткандыгы. Ал дагы коркунучтуу нерсе. Кээ бир адамга акыйкат чындыкты айта турган болсоң, ошол нерсени ошол өзүнүн мүнөзүнө, табияты менен четке кагып коюп аткан болушу мүмкүн да. Бул дагы туура эмес, коркунучтуу нерсе. Бул тескерисинче текеберликтин, менменсиздиктин, кибирликтин чоң белгиси. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кибирлик эмне дегенде эмне деди? Адамдарды басмырлоо жана акыйкат чындыкты четке кагуу деди да. Ошондуктан адам баласы өзгөрөт. Адам баласы өзгөрөт. Себеби дегенде адам баласына Аллах Таала мүмкүн эмес нерсени жүктөгөн эмес. Мүмкүн боло турган нерсени жүктөгөн да. Демек мүмкүн эмес нерсени жүктөгөндө анда Аллах Таала аны эртең азаптабайт болчу. Демек өзгөрүү мүмкүнчүлүгү бар адамга жүктөлгөн. Бул адам табиятындагы бар нерсе. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт го. Азыркы заманга ылайыктап айтып өтсөңүз, азыркы заманда чыныгы эркек болуш үчүн кандай талаптар керек болуп атат? Негизи шариятыбызды алганда эркек коомдун ичинде болсун, үй бүлөнүн ичинде болсун, эркектин жоопкерчилиги, эркектин эркектик орду Аллах Таала
милдетин жүктөгөн. Эркектин эркек болуусун Аллах Таала талап кылган нерселер. Бул адам өзүнүн ыктыярындагы нерсе эмес, Аллах Таала тарабынан талап кылынган нерсе. Мына ошондуктан эркектин эркек болуусу Аллах Таала буну адамга ыктыяр бербеген, адамда каалоосу жок, тандоо мүмкүнчүлүгү жок болгон нерседе жаратылган нерсе болуп атпайбызбы? Ошондуктан эркектин жоопкерчилигин шариятыбызда эң алгач пайгамбарлардын жиберилиши өзү чоң бир белги. Аялдардан эч бир пайгамбар жиберилген эмес. Пайгамбарлардын бардыгы эркектерден жиберилген деген. Анын ичинен эркекке жоопкерчиликти толук шариятыбызда эркекке жоопкерчиликтин жүктөлүп аткандыгы, мисалы пайгамбарыбыз куллукум раим ва куллукум мас'улун ан раиятихи дегенде эркектерге басым жасалгандыгы. Ошол эле карасаңыз көптөгөн хадистерди келгенде дагы эркектерге басым жасалгандыгы да. Мисалы 7 тайфа адам Арш көлөкөсүндө болот деген адамдарды карасаңыз, алардын бардыгы эркектерге тиешелүү де. Мисалы имам адил дейт, адилеттүү падыша болгондугу, имам болгондугу. Ошол эле бир адам оң колу берген нерсени сол колу билбей калат деген садакаларды балким анда деле эркек аял дагы өз ичине камтылышы мүмкүн дейбиз. Бирок биз экинчи хадисти алганда, мисалы өтө бир чырайлуу, мансап ээси болгон бир аял аны өзүнө чакырып атса дагы арам жолго. Бирок өзү Кудайдан коркуп тыйылып аткан эркек деп, эркекке басым жасалып аткандыгы. Ошол эле учурда Аллах Таала Куранда дагы ачык эле аяттарда ар-rijal qawwamuna 'alan nisa деген. Эркектер аялдарга караганда жоопкерчиликтүүрөөк. Булар каввам деген сөз, ал бийигирээк деген маани турат да, бийик болушу керек деген. Ошол эле учурда аялдарга караганда эркектерге бир даража берилди деген дагы бир башка аятта. Бул жоопкерчилик турат. Эркектин орду бийик бойдон туруш керек да. Ошондуктан эркектин мындайча айтканда биз аял менен эркекти бирин-бири басмырлоо, же бирин-бирин жогору койгондо экинчисин бир кемсинтүү деген максатта эмес. Бул Аллах Таала тарабынан ал адамга берилген табияты. Ошол жагынан алганда эркекте жоопкерчилик жогору дагы. Ошондуктан эркектин күчтүү болуусу, эркектин акыл эстүү болуусу, эркектин сабырдуу болуусу, эркектин көп нерселерде алдын айтылып аткандыгы, талап кылынып аткандыгы дагы демек эркекте жоопкерчилик чоң. Бул жагынан алганда эркектин эркек болуусу, биз деле мындай айтабыз, мен деле эркекмин, сен деле эркекмин деп айтышыбыз мүмкүн да. Бирок ошол эле минал муъминина rijалун садаку дегенде Аллах Таала момун мусулмандардан чыныгы эркектер бар деп айтат да. Эркектер дегенде демек бардыгыбыз эле жалпысынан эркекпиз, бирок эркектин ичинен сурулуп чыккан эр жигитке, эркектин ичинен сурулуп чыккан эр азаматтарга басым жасалып атат деген сөз да. Ошондуктан биз азыркы күндө балким эркектердин санын алганда көп эле болушубуз мүмкүн. Бирок ошонун ичинен сурулуп чыккан чыныгы эркектик, чыныгы мырзалык, чыныгы эр азаматтын сыфаты жоголуп бараткандыгы коркунучтуу да. Бул нерсеге басым жасашыбыз керек. Экинчи жагынан алганда биз кайсы бир деңгээлде эркектердин басмырлап олтуруп, кайсы бир деңгээлде ушул коомчулукта басмырланып аткандыгы, мурдагыдай өзүбүздүн үрп-адатыбыз, ката салтыбыз, кылымдар бою сиңип келген өзүбүздүн үрп-адатыбыз дагы эркектердин кадыр баркынын жоголуп аткандыгы, бул дагы эркекти кадимкидей сындырып аткан нерсе болуп эсептелет. Эркекти дагы сындырып коет. Эркек эгер сынган болсо, анда ал коомдун сырткы калканы, сырткы коргонучу чеби сынат деген сөз да. Ошондуктан эркек кишинин орду эшикте деп айтабыз шариятыбызда, сырткы иштерде, сырткы жоопкерчиликте. Бирок эркек кишини сындыруу бул ошол коомдун келечектеги чоң трагедиясы болуп калыш коркунучу бар. Ошол эле учурда эркектердин сынуусуна пайгамбардын бир хадисин ишара кылып кеткен да. Билесиз, бул хадисте пайгамбарыбыз айтат, кыямат күнү жакындаганда эркек кишилерге караганда аял кишилердин көбөйүүсү жана эркек кишилердин азаюусу бул кыяматтын белгилеринен деп пайгамбарыбыз басым жасап өткөн да. Эркек кишилер азайып кетет деп айткан. Бирок ал физически эмес да. Бул эркек кишилердин азаюусу дегенде кадимкидей сан жагынан эркек кишилердин азайып кетүүсү, эркек кишилердин азаюусу пайгамбарыбыз хадисте айтат, бир эркекке 50 аял туура келип калат деген хадистерде келет да. Бул демек эркектердин дагы укугу корголбосо, эркектер дагы бир бааланбаса, бакталбаса бир убакыт келет, анда эркектер азайып кетет деген ачык эле бир эме турат да. Статистикалык жагынан да кадимкидей азайып кетет деген маани турат. Экинчи хадистин маанисинде эркектер азайып кетет дегени басып жүргөн эркектер болот. Бирок эр азаматтар, эр жигиттер азайып кетет деген дагы маани дейт да. Азыркы учурда мына биз кала ошондой коом бир, ошондой талап бар. Кайсы бир деңгээлде аял менен аялдын үйлөнүүсү, эркек менен эркек үйлөнүүсү бул айбан кылбаган нерсе.
Аллах Таала тарыхта ошондуктан ошондой Лут коому деп Аллах Таала Лут пайгамбардын доорунда ошол азыркы кейипке келген, ошол жаман бир айбан кылбаган жиркеничтүү ишти жасаган коомду Аллах Таала азаптаган. Бул Аллах Тааланын каарына, азабына калган коомдун бир сыфаты болуп эсептелет негизи. Бирок ошондой эркектерде демек ал эркектин биринчиден эркектик табияты жоголгондугу. Бул эркектик табият демек жоголот. Качан жоголот? Ошол эркек кишинин чыныгы табияты жоголгондо. Эркектин чыныгы табияты канча болот десе, ошол эркек бааланбаганда, эркектин кадимгидей укугу корголбогондо, эркектин эркектик табиятына тарбия бере турган муун, ошого эркек тарбия бере турган алдыңкы муундун таасири жоголгондо пайда болот дейт да алымдарыбыз. Ошо азыркы учурда биз мына кыргыз эли өзү бул кылымдар бою эркек кишинин орду анын ичиндеги кылымда биз калган чоң баатырлардын калып аткандыгы, булар көбүнчө ошо эркектерге басым жасалган, эркектердин бар болгондугу, азыркы учурда дагы ошол баатырлардын бар болгондугу, душман менен беттешкен учурда бир чечим кабыл алыш керек болгон учурда бул үй бүлөлүк жөнөкөй чечимден баштап мамлекеттик чоң бир дипломатиялык чоң бир оор абалдарда чечим кабыл алууда дагы ошондой бир эр жигиттердин, эр азаматтардын, баатырлардын орду билинип турат да. Ошондуктан эркектин орду аябай чоң, аябай жогору жоопкерчилик турат. Ошондуктан кайсы бир коом эгерде өзүбүздүн келечегибизди адилеттүүлүк менен караганда, адилеттүүлүккө басым жасаганыбызда, анда эки жактан тең каралышы керек. Бизде коомда бир тараптуу эле эмес, ошол аялдардын укугу, аялдардын басым жасап эле аялдардын коргоо деген эмес, ошол эле учурда эркектерде дагы укугу, эркектердин дагы коргоо деген нерсе болуш керек коомдун ичиндечи. Бул Аллах Таала тарабынан бизге жүктөлгөн, милдет кылынган адилеттүүлүк болуп эсептелет. Анан эркектердин эрте үйлөнгөнү жакшыбы же жоопкерчиликти сезгенде үйлөнүш керекпи? Бул маселеде пайгамбарыбыздын өз насыяттары бар. Ошол эле учурда биздин жашоону алганда деле эрте үйлөнүү мурун бизде адаттарда болгон. Эрте үйлөнүүнү себеби пайгамбарыбыз кызыктырган. Эрте үйлөнгүлө, себеби дегенде эрте үйлөнгөндө бул адамды гаддул басар деген көздү сактай турган. Экинчиси ошол адамдын авратын сактай турган нерсе деп айтат да. Ошондуктан эрте үйлөнүү бул адамды эрте ошол турмушка, тириликке бышыра турган нерсе болуп эсептелет. Себеби дегенде кайсы бир коомдун тазалыгы, ал бир коомдун эртеңки келечектеги улануу чоң бир мүмкүнчүлүк берилген нерсе бул ошол эрте үйлөнүүгө байланган нерсе. Маселе ал эрте үйлөнүү, кеч үйлөнүү, бирок ошол жашоого, ошол турмушка даяр болуу деген маселе турат да. Ал азыркы учурда көрүп атасыз, кээ бир эркектер бар, 30тан ашып кеткен эркектер бар, 40тан ашып кеткен эркектер бар да. Үйлөнбөйсүнбү десең, кайсы бир деңгээлде үйлөнүүгө болгон бир кызыкчылыгы деле жоголуп кеткен эркектер бар да. Бул эмнеге? Себеби дегенде ошол биздин сүннөткө каршы, биздин өзүнүн урп-адатыбызга, табиятыбызга каршы болгон кээ бир адаттардын кирүүсү да. Ошондуктан эрте үйлөнүү бул биздин табиятыбызга дагы, өзүбүздүн тарыхыбызга, урп-адатыбызга дагы, анан шариятыбызга дагы түп келген нерсе. Мүмкүн болушунча эрте үйлөнгөнгө, ошол турмушка эрте даярданып, эрте даяр болууга биз кадимкидей өзүбүз дагы ошого чакырык жасашыбыз керек. Эрте дегенде албетте баягы азыркы мыйзамдын чегинде. Азыркы мисалы 18 жаштан кийин деп атпайбызбы? Бул негизи 18 жаш деген жаш деле шарияттан алынган. Ханафи мазхабында балакатка эркек баланын жетүүсү эң акыркы чеги канча десе 18 жаш деген. Ошол эң акыркы чеги 18 жаш. Себеби дегенде балакатка жетүүнү бизде мисалы кыз баланы 9 жаштан, эркек баланы 12 жаштан деп айтабыз го. Бул жаш менен чектелгендеги бир өлчөм да. Бирок чын-чынына келгенде балагатка жетүүнү жашка эмес, табиятка байлаган Аллах. Эми азыр табиятка байлаган. Ошон үчүн кыз баланын жашоодо эми бул табигый нерсе. Этек кирин көрүүсү, хайыр көрүүсү бул балагатка жеткен деген белгиси болсо, ошол эле эркектин түшүркөп калуусу бул табият менен байланган, анын балагатка жеткен белгиси болуп эсептелет. Бирок кээ бир адамдардын ошол табияттагы белгиси такыр белгисиз болуп калган учурда анда жаш менен чектелген 18 жаш депчи. Ошондуктан азыркы учурда мыйзам менен кабыл алынган 18 жаштан кийин жок дегенде ошол 18 жаштан башта деген сөз да. Сүйүп калып дароо үйлөнүш керекпи же сүйүп калганда да ичине дайынданыш керекпи үйлөнгөнгө? Эми негизи эле бир ушул сүйүп калуу дегенден алдын сүйүү деген эмне деген да маселе турат да. Сүйүү дагы ибадат. Сүйүү бул ибадат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху бул жөнүндө аябай көп хадистерде айткан. Аяттарда дагы ушундай нерселер келген. Сүйүү бул ибадат. Ошондуктан эң алгачкы сүйүү мусулман адамдыкы Аллага болгон сүйүү болуш керек. Бул нерселерди мен кайра дайым басым жасап айтам.
Себеби дегенде сүйүү дегенде жөн гана бир сезимдерди, жөн гана бир адам ички туйгуну гана сиз түшүнбөш керек. Негизи сүйүү бул Аллахка болгон сүйүү, эң биринчи сүйүү Аллахка болгон сүйүү жогору туруш керек. Эгерде Аллахка болгон сүйүү, өзүнүн нефсине болгон сүйүү эгер басымдуулук кылып кетсе, анда адам ширкке чейин барат да. Бул коркунучтуу нерсе. Ошол өзүнүн нефсине өзү кул болгондор жөнүндө Аллах Таала ошон үчүн аятта эскерткен. Өзүнүн нефсине өзүң кул болгондорду карабайсың деген эскертүүлөр бар. Андан кийинки болгон сүйүү бул пайгамбарга болгон сүйүү, ачык эле. Пайгамбарыбыз ачык хадисте айткан. Ошондуктан мен кимдир силердин жаныңардан, малыңардан жана бардык адамдардан сүйүктүүрөөк болмоюнча силердин ыйманыңар толук болбойт деген. Ошол кезде Умар радиаллаху анху келип пайгамбарыбызды кучактап ыйлагандыгы, азыр я Расулаллах, сиз менин ушул жаныма, малыма, бардык адамдардан сиз жогору болдуңуз деп пайгамбарыбызды чын жүрөктөн пайгамбарыбызды сүйө алгандыгы. Себеби дегенде пайгамбарыбыз ар бир адам өзүн карап, мен киммин, пайгамбарыбыз ким деп таразылай турган маселе да. Андан кийинки эле сүйүү бул ата-энеге болгон сүйүү. Ата-энеге болгон сүйүү туруш керек. Ата-энеге болгон сүйүү ордунда болгондо гана сиз менен биздин азыркы жашообузда, үй бүлөбүздө, коомчулукта бардык нерсе ордуна түшөт. Азыркы учурда ошон үчүн ата-энеге болгон сүйүүнү кээде бирөө, кимдир бирөө аялына алмаштырып алганда, кимдир бирөө бир балдарына, кимдир бирөө өзүнүн бир досторуна, жора жолдошторуна алмаштырып алган учурда трагедия болуп аткан учурлар бар да. Жашоонун бузулуп аткан, коомдун ичиндеги бузулуп аткан бардыгы ушул нерсеге келип такалат. Ошон үчүн биз сүйүүнү жөн гана бир нерсе эмес, буну ибадат деп билүү керек. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда Аллахтан башка нерсени кудай кылып тутуп алгандар, алар уже өздөрүнүн кудайларын, жасалма кудайларын, илахтарын жакшы көрөт. Бирок валладина аману ашадду хуббан лиллах деген. Аллага болгон чыныгы мусулмандардын Аллага болгон сүйүүсү алардын жасалма кудайларынан бир канча эсе катуу бийик жогору турат деп белгилеп кеткен да. Демек, сүйүү деген ушундай нерсе. Мунун орду болуш керек. Экинчиси, шариятыбызда эми адам менен аял менен эркектин ортосундагы сүйүүгө келе турган болсок, аял менен эркектин ортосундагы сүйүү бул никеден кийинки сүйүү башталат. Никеден кийинки сүйүү гана башталат. Ошол гана сүйүү деп айтылат. Ошол гана махаббат деп айтылат. Ошондуктан да Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде "Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважан литаскуну илейха ва жа'ала байнакум маваддатан ва рахма" дегенде. Биз силерди ошол Аллахтын ачык айкын аят белгилеринен силерди аял эркек кылып жуп кылып, өзүңөрдүн нафсыңардан силерге жуп кылып аялды жараткандыгын жана ва жа'ала байнакум маваддатан ва рахма, экөөңөрдүн араңарда биринчи мавадда бул мухаббаттан дагы сүйүүдөн дагы терең болгон мавадданы бердик, кылып койдук. Ва рахма, мээрим кылып койдук деп айтканда. Ошон үчүн чыныгы сүйүү бул ак никеден кийинки башталган сүйүү, чыныгы сүйүү. Кыскартып айтканыбызда, бул никеге чейинки сүйүү бул сүйүү эмес. Никеге чейинки сүйүү бул күнөө, никеден кийинки сүйүү ибадат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи хадистерде бир эркек өзүнүн бир жубайына оозуна бир лукма салып койсо, бул садака дегет. Ошол эле учурда аял киши өзүнүн өмүрлүк жолдошуна жылмаюусу бул ибадат катары сооп жазыла турган нерсе деди. Демек, бир сөз менен айтканыбызда сүйүү бул ибадат болуп эсептелет. Үй бүлөдө жубайлар ортосунда искра деп коет го, бири-бирине болгон от жануусу жоголуп кетсе эмне кылыш керек? Буну биз хадис менен түшүнүш керек. Хадис менен түшүнүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте ушундай айтат да. Бизде азыркы учурда сүйүүнү коомубузда ушундай көз караш пайда болгон да. Сүйүүнү күтүп жашайт, сүйүүнү издейт, сүйүү өзү келет деп жашаган дагы бир түшүнүктүү бар да. Бизде ошол сүйүү, ак никеден кийинки сүйүүдө дагы бул сүйүү берүү менен болот деген түшүнүк болуш керек. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи хадис менен түшүнүү менен башталат дегенин пайгамбар саллаллаху алейхи тахадду тахаббу деди. Бири-бириңерге белек бергиле, ошондо бири-бириңердин ортоңордо сүйүү ойгонот деп айткан. Берүү менен да. Араб тилинде тафаул деген вазн болот. Бул өзүнчө бир синтактикалык бир эреже болду. Тафаул деген бабы тахаббу, тахадду деп эки тараптуу боло турган нерсе. Бир тараптуу болбойт эч качан. Мисалы, бири-бириңерге белек бергиле, ортоңордо сүйүү ойгонот десе, мисалы, бир тараптуу эле күйөөсү эле белек бере берип анан аял эч кандай белек бербесе, же аял тараптан эле, бир тараптан эле белек берип анан эч кандай белек берилбесе, эркек тараптан, бул сүйүү пайгамбарыбыз вада кылган сүйүүнү ойготпойт. Бул бир тараптуу да. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде тахадду дегенде бири-бириңерге белек бергиле деп айтты да. Белек демек, ошондо бири-биринин ортого болгон сүйүү ойгонот деди да. Белек дегенде бул көп чоң нерсени камтыйт. Азыркы учурда биз материалдык калган нерселерди белек деп кабыл калдык го, кабылдап калдык. Жок, андай эмес. Бул бири-бирибизге дуа кылуубуз дагы белек. Бири-бирибизге дуа кылып аткандыгыбыз белек. Ошондуктан пайгамбардын учурунда бир сахабалар келип бири-бирибизге биз
араздашып бири бирибизге капа болуп калдык. Арабыз оңдолбой атат дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи бириңердин артыңардан бириңер жашыруун дуа кылгыла деген. Себеби ошол нерсе бир тууганыңа кылынган белек, ошол бири-бириңе кылып аткандыгың үчүн Аллах Таала ортодо кайрадан бир сүйүү мухаббат ойгото турган нерсе деп айтканда. Ошондуктан азыркы учурдагы биздин жашообуздагы түшүнүктө сүйүүнү бирөөдөн күтүп эмес, сүйүүнү издеп эмес, сүйүүнү берип биз өзүбүзгө сүйүүнү ээ боло алабыз дей турган жооп да. Мисалы жубайлар ортосунда бир жакындык жоголуп кетсе, ажырашыш керекпи? Негизи бул турмуш деп айтабыз. Үй бүлө деп айтабыз го. Үй бүлө ошол турмуш деген сөз негизи бизде кыргызда ушул нерсе жөн айтылган эмес. Бул тырмышуу менен боло турган нерсе, адам баласы умтулуу менен боло турган нерсе да. Анан шариятыбыз ошондуктан эң алгач үй бүлөнүн бактылуулугун, үй бүлөнүн бул үзгүлтүксүз түбөлүктүү болуусуна, никенин түбөлүктүү болуусуна эң алгач ошондуктан никеге чейинки баскычтарды туура баскыч менен, туура кадам менен баруу деген турат да. Бизде мисалы үрп адатта, ката салтта буга чейин ата-энеси таап бергенине үйлөнгөнү, ата-энеси көбүрөөк роль ойногондугу, кийинки учурларда болсо жаштар өзүбүз биз таап алабыз, өзүбүз табышып алабыз деген нерсенин экөөнү салыштырып караганда кайсынысы ийгиликтүүрөөк деген нерсе турат да. Себеби дегенде эмне үчүн биздин ата-бабаларыбыз ошол үрп адат болгон? Ата-энеси тапкан көбүнчө ошол турмушта дагы бактылуулук тапкан деген. Себеби дегенде ар бир ата-эне өзүнүн баласын болсун, кызын болсун, жаш кезинен анын мүнөзүн билет. Анын эмне нерсеге жөндөмдүү экенин билет, эмне нерсеге табият, эмне шыгы бар экендигин түшүнүп билген. Ошондуктан ал ага тең издегенде дагы, ага бир жубай жолдош издегенде дагы анын табиятын эске алып, анын буга чейинки тажрыйбасын эске алып туруп, анан издешкен да. Аны кийинкилер как будто бир көз жумуу эле үйлөп койгонду түшүнүктүү кабыл алып калдык да. Жок, шариятта андай эмес. Биздин ата-бабалар шарият менен жашаган да. Ошондуктан шариятта дагы ошол аял менен эркектин ортосундагы мамиле солкундап же суздап кеткенден алдыңкы кадамдарды туура башташыбыз керек да, башынан. Баягы бир көйгөй жаралгандан кийин эмне кылабыз эмес, ошол көйгөйдү алдын алуу, ошол көйгөйдү алдын шарияттагы туура багыттарда. Ошондуктан азыркы учурда деле ата-эненин кеңеши менен, ата-эненин тажрыйбасы менен кеңешүү бул өтө туура багыт болуп эсептелет эң алгач. Андан кийинки шариятыбызда ошондуктан үйлөнөр мезгили келгенде дагы биринчи ата-эне сураштырат, анын тегин сурайт. Шариятыбыздагы анын баардык тарабы түп келишкенден кийин сөзсүз түрдө барып эле баса калып анын ата-энең тапканды алып ал деген сөз эмес. Шариятта дагы ошон үчүн аял кишиге дагы хелва деген нерсе болот. Аял дагы өзү үйлөнө турган жубайын көргөнгө акысы бар. Эркек дагы өзү көргөнгө, бир жолу көргөнгө уруксат берилип, үйлөнгөнгө чейин, себеби дегенде үйлөнгөнгө чейин ал намахрам болуп эсептелет. Жат бирөө болуп эсептелет. Ошондуктан шариятта үйлөнөрдөн алдын ошол жат бирөө болгондугуна карабастан кийинки келечектин же үй бүлөнүн пайдасы үчүн, кийинки жашоонун, турмуштун туруктуулугу үчүн бир көргөнгө уруксат берип атат. Көрүү дегенде азыр көчөдө мисалы баарыбызды бирибизди көрүп калгандай эмес. Ал ошол кийин аны өзүнүн турмуштук жакындыгына, өзүнүн жашоосунда бир жылуу сезимди ойгото турган деңгээлде көрүшү максат кылып атат да. Ошондой деңгээлде көрүү. Демек ошол нерселер болгондон кийин гана биздин турмуштун аял менен эркектин ортосундагы мамиле туруктуу, калебесе ошол Аллах Таала шариятта талап кылгандай эле нике түбөлүктүү болгонго түрткү боло турган нерсе болот эле. Бирок тилекке каршы азыркы учурдагы биздин коомдогу кээ бир көз караштардын сырттан келип аткан өкүнүчтүүсү, сырттан келип аткан терс көрүнүштөрдүн, сырттан келип аткан жакшы нерселер дагы бар. Сырттан үйрөнүп аткан, ала турган көп жакшы сабак ала турган нерселерибиз дагы бар да. Бирок тилекке каршы ошол терс көрүнүштөрдү, терс бир биздин үрп адатка, ата салтыбызга, шариятыбызга туура келбеген кээ бир нерселердин сиңип бараткандыгы бул өкүнүчтүү нерсе. Ошондуктан үй бүлөдө салкындоо алып келип аткандыгы. Ошол эле учурда эми үй бүлө ортодо бир араздашуу болуп калышы мүмкүн. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде дагы эле ошо эркектерге тиешелүү хадисте пайгамбар хадисте айтат да: ла яфракул муъмину муъминатан деген. Чыныгы мусулман эркек өзүнүн бир мумун мусулман бир өзүнүн жубайын, аялынан бир жиркенип капа болуп ага бир аны таштабайт дейт. Эгерде анын бир ыраазы болбой турган, ага бир жакпай турган бир мүнөз сыфатын көрсө,
Razia minha hulqan ahar, anын башка бир ага чейин жакшы көрүп алган, ага чейин өзү жактырып алган жакшы мүнөзүн, кулкун мүнөзүн эстесин дейт да. Ошону менен ал толуктанат деп турат. Экинчи учурда дагы бир эркектерге тиешелүү маселе, пайгамбарыбыз айтты. Аял кишинин тегиз жаралган табиятында эркектин өзүнөн бир бөлүгүнөн жараткандыгы, аны кыйшак кабыргадан жараткандыгы, эмнеге жүрөгүнөн эмес, бөйрөгүнөн эмес, аны кыйшак кабыргадан жаралгандыгынын хикматын пайгамбарыбыз айтты. Аял киши кыйшак кабыргадан жаралган. Ал өзү табияты кыйшак бойдон деди да. Аны кыйшакты түздөйм деп күчкө салып, аны сындырып алба деди. Бирок бунун табияты ушундай экен, өзү ушундай экен, демек бул өзгөрбөйт экен деп да таштап койбо деди. Бирок аны туура тарбиясын бер деп айтканда. Демек шариятыбызда ошол үй бүлөнүн бекемдиги, аял менен эркектин ортосундагы бул мухаббаты негизи ак никеден кийинки Аллах Таала тарабынан берилген аманат деп кабыл ала турган нерсе. Аманат нерсе. Ошондуктан дагы Аллах Таала бизде никени Аллах Таала мисахан галифа деген. Бул катуу оор келишим, ант менен баштала турган нерсе. Дегенде ошон үчүн Аллах Тааланын буйругу менен, Аллах Тааланын сөзү менен адал кылып ак никең аласың. Аллах Тааланын сөзү менен, кайрадан шарияты менен ошол эле аялды балким арам болуп калыштагы талак себептүү, ажыраш себептүү арам болуп калыштагы коркунучу бар. Ошондуктан эми баягы азыркы учурдагы ажырашуу деген сөздү козгоп калдыңыз. Чындыгында ажырашуу биздин коомчулукта аябай көбөйүп кетти. Бул өкүнүчтүү нерсе, коркунучтуу нерсе. Себеби биз баягы дин чөйрөсүндө азыр суроо жооп менен ошол муфтиятка кайрылгандар, жеби устаздарга, илимдүү диндеги адамдарга кайрылып аткандардын көпчүлүгү башка маселе эмес, үй бүлөлүк маселеге келгенде эле карасаң ошол талак маселесине, ажырашууга байланыштуу болуп калып аткандыгы, күнүнүн 90% адамдардын ушуга кабыл аткандыгы өкүнүчтүү чындыгында. Себеби дегенде бул ошол үй бүлөнүн жоопкерчиликтин, нике жоопкерчилигинин, аманаттын кайсы бир деңгээлде адамдарда баягы жеңил саналып калгандыгы, никенин түшүнүгүнүн балким кайсы бир деңгээлде биз жеткиликтүү азыр түшүндүрө албай аткандыгыбыздын кийинки келечек муунгачы бул өкүнүчтүү нерсе. Бирок биз бул нерсени карап туруп кайдыгер болуп калбашыбыз керек. Ар бир момун мусулман, ар бир эркек аракет кылышыбыз керек. Ар бир эркек ошол чыныгы татыктуу үй бүлөгө болобу, коомдун ичинде болобу, өзүнүн жоопкерчиликтүү жетекчилигинде болобу, ар бир нерседе эркектин ошол өзүнүн эркектик жоопкерчилигине кайтуу, эркектин өзүнүн эркекчилик табиятына кайтуу бул эң зарылуу маселе болот. Эркектин үй бүлөдөгү эң негизги жоопкерчилиги эмнеде? Бул биз баягы жогоруда айткандай эле никеден башталат деп эдик. Никеде Аллах Таала аял затын Аллах Таала ушундай кылып жараткан. Аял затын Аллах Таала эң алгач жаралганда ошол атага аманат кылып берген. Ошондуктан шариятыбызда аялдардын укугун Аллах Таала негизи коргоп койгон. Буну адамдар канчалык азыркы учурда аялдын укукту корголуш керек, аял корголуш керек деп чыкканыбыз менен, чыныгы момун мусулман адам болсо, чыныгы динди түшүнгөн, Кудайдан корккон коом болсо, негизи Аллах Таала тарабынан корголгон. Ошон үчүн никеге келгенде ал бирөөнүн өзүнүн ушунчалык бир өзүнө жакын болгон, айрыкча ата үчүн кыз баланын орду, кыз баланын анын жакындыгы ар бир ата баба сезип турат, билип тура турган нерсе го. Бул Аллах Таала тарабынан берилген үчүн анын бир ушунчалык жан дүйнөсүнүн бир чырагы болгон нерсени башка бир бирөөгө берүү бул оор нерсе да. Өзүңдү жакшы көргөн бир буюмуңду бир кийимиңди бирөө сураса канчалык оор да туурабы? Бирок ал сырткы нерседе, бирок жан дүйнөң менен байланган, өзүңдүн каныңа бүткөн бир кызды бирөөгө берип атканда бул аманат. Ошондуктан биз эркектерге айтат элек да, биз ата эненин кадырын балалуу болгондо билесиң дегендей эле, кыз баланын кадырын кайната болгондо билесиң деген дагы турат да. Себеби ошол кыз бала ошол убакта кайнатанын кадырын кыз бала болгондо билесиң, чындап элечи. Себеби бирөөгө аманатка берип аткандыгын түшүнүш керек. Эркек демек бирөөнүн кызын өзүнө бүлөө кылып алып атканда, жат бирөө башка бир үй бүлөдө, башка бир немеде чоңойгонду алып келип, өзүңө сага бүлөө болуп аткандыгы, өзүн тапшырып аткандыгы, ошол аманатты билиш керек. Ошондуктан никеге алынып атканда эркек мен мындан ары жоопкерчиликти алдым деп аткандыгы. Ошол эле учурда ошол нике деген сөздү деле мындай кээ бир андай чечмелегенде никах сөзү араб тилинде накаха деген немеден алынат дейт да. Бул
Биринчиси нун тамгасы. Бул нун деген нафака дейт. Толук ошонун нафакасы, нафака деген анын жедири, ичирүүсүн бардыгын эркек мен мойнума алдым. Атадан аманатты мен өзүм өткөзүп алып атам деген түшүнүктө. Экинчиси каф. К менен башталгандыгы кисвасы деген. Аял кишинин толук үстүнө кийген кийими, хижабынан баштап анын толук корголуусу. Кисва дегенде анын тосугу, кийими, үйү менен андан кийин бул ха тамгасы химая деген. Анын толук аны коргоо. Аны материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы коргоо деген сөздү. Ошондуктан эркектин жоопкерчилиги бул никеге алгандан кийинки аманатыдыр. Буну аманат деп билүү керек да. Демек, эркектин орду ушул жерден башталат. Акча табуу маанилүүбү же тарбия берүүбү? Албетте, биз бардык нерседен алдын тарбия маанилүү. Себеби дегенде биз буга чейин деле биздин үрп адаттарыбызда, каада салтыбызда деле акча бул колдун кири деген түшүнүгүбүз бар го. Себеби дегенде байлык бул келе турган, кете турган нерсе. Байлык дагы, бийлик дагы ушул сырткы нерсе болуп эсептелет да. Ал эми тарбиянын бул эң негизги башаты бул адеп ахлак деп айтып атпайбызбы? Демек, тарбия бул жогору нерсе. Тарбия жогору турат. Мына ошондуктан дагы биз коомдо азыркы учурда эң бир өксүк болуп аткан бир боштукту айтабызбы? Же коомчулук ичинде болуп аткан бир көйгөйлөрдү мындай байлап келсеңиз, биздин тарбиябызга байланып аткандыгы да. Тарбия дегенде демек бул адеп ахлакка байланып аткандыгы да. Азыркы учурда эркектердин коомчулукта сабырсыздык болуп аткандыгыбыз, эркектердин күчтүү, алсыз болуп аткандыгыбыз, бунун бардыгы ошол адеп ахлакка тиешелүү маселе болуп калып атат да. Экинчи учурда азыр тарбия маселесине келгенде үйдө же коомдо деле, кабарларда деле, жаңылыктарда деле кайсы бир деңгээлде баягы эркектердин терс жактары айтылып аткандыгы, жакшы жактары баягы таразаланбастан эркектердин деле жакшы мүнөздөрү бар, жакшы жактары бар. Биздин өзүнүн үрп адатыбыздагы жакшы сыпаттары ошолор бааланбай, ошолор айтылбай эле жалаң гана терс жактары айтылып аткандыгы жана ошол эле учурда азыркы учурда бул дүйнө калба күрөш. Кайсы бир деңгээлде биздин сырткы душмандар тарабынан, дин душмандары тарабынан бул терс нерселерден сиңип аткандыгы, азыркы учурдагы кээ бир коомдо болуп аткан, кээ бир үй бүлөдөгү кичине бир жаңжал болуп кеткен болсо эле, ал талак бул жакта турсун, бири-бирине кол салып аткандыгы, бири-бирине өлтүрүп коюп аткандыгы бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Бул бардыгы алып келип ошол биздин тарбиябыздын алсыздыгы. Тарбия дегенде демек адеп ахлактын аксактыгы болуп атат да. Бул өкүнүчтүү нерсе тилекке каршы. Кийинки суроом деле ошого айналчу. Баласына убакыт бөлбөгөн ата кандай ата? Анан ушуну улай эле акча берип коюу ата болууга жетиштүүбү? Бул азыркы учурдагы баягы биздин коомубуздагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири болуп атат да. Азыркы учурда мына жашоо өтө бир тездик менен өнүгүү болуп аткандыктан жашоодогу өнүгүү, жашоодогу болуп аткан нерселер, жашоодогу азыркы комфорт нерселер, мисалы бир адамга бир жакшы бир кийим алып берип коюу, буюм алып берип коюу, телефон алып берип коюу, же бир унаа алып берип коюу менен гана бир бактылуулуктун бир тутуктуна жеткен сыяктуу түшүнүк болуп калып атпайбы? Бул өтө туура эмес нерсе болуп калып атат тилекке каршы. Ошондуктан биз эң алгач тарбияны басым жасап, тарбия беришибиз керек да. Адам баласына эгер туура тарбияны берип, ата-эне айрыкча, ата-энеге туура өзүнүн ата-энелик укугун, милдетин толук аткарып, ошол чыныгы ата-энелик мээримге тойгозгон, анын жан дүйнөсү толук, ички дүйнөсү чыныгы бир бай, баланы тарбиялап өстүрө турган болсок, чыныгы байлык ошолдо өсөчү. Ал кандай абал болбосун, ал кийин өзү жашап кете бере турган болуш керек. Бирок тилекке каршы биздин азыркы учурда айрыкча эркектер чындап баягы бул мугалимдерден дагы көп кээде ушундай замечание болуп атат да. Балаң менен күнүнө энелер аракет кылып атат. Сабагына жардам берип, кийимине жардам берип, тамагына жардам берчү, бирок аталар кайсы бир деңгээлде алыстап баратканыбыз коркунучтуу да. Баягы биз кээде эркектер биз эркекпиз деп, анан эркек деген катуу болуш керек, катуу кол болуш керек, эркек деген үйдө келгенде бардыгы мындай коркуп туруш керек деген түшүнүк пайда болуп калгандагы ошонун аркасында болуп атабыз да. Бул түшүнүк жаман эмес, жакшы түшүнүк, бирок ошону дагы кубаттап анын уланысы болгондо биздин аталарыбыз, биздин мисалы өзү эле мурунку моунду карасаңыз, алар кеп кеңеш бере ала турган, акыл насаат айта ала турган, башыңа бир кыйынчылык түшкөндө ошол кыйынчылыктан чыгуунун жол жобосуна бир жанагы жөлөк боло турган аталар аз болуп калдыппы
тилекке каршы. Ошон үчүн бала азыркы учурда сырын кимге айтат? Тилекке каршы энесине айтып атат да. Кээде ошол энесине дагы сыр айта албагандар анан көчөдөн сырдаш издеп атат. Анан ошол учурда коомдун ичинде, азыркы коомдун ичинде ар түрдүү адамдар бар. Же азыркы учурда коомдун ичинде эле эмес, интернет соц тармактар аркылуу, башка тармак аркылуу ошол өзүнүн ичиндеги боштукту башка нерсе менен толтуруп аткан. Тилекке каршы өкүнүчтүү болот. Ошондуктан атанын орду, аталар биз балага жакын болуш керек. Ошон үчүн бала тарбиялоодо биздин шариятыбызда ушундай бир эреже бар го. Бала тарбиялоодо 5 жашка чейинки тарбияда ханга мамиле кылгандай мамиле кылып тарбиялоо керек дейт баланычы. Бул эмне деген себеп дегенде, баланын эң бир өсүп аткан, эң бир бардык анын аң сезими, мүчөсү, денеси бардыгы толукталып аткан учур болгондуктан ага аяр мамиле кылуу деген түшүнүк да. Аяр мамиле кылышыбыз керек. Анын кайсы бир деңгээлде ошол убакытта аяш керек. Анын себеби дегенде толукталып аткан учур болгондуктан. Бирок ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 7 жашка келгенден кийин аны намазга буйругула деди. 7 жашка жеткенден кийин намазга буйругула. Бул деген сөз андан кийин демек тарбиянын эң башаты бул ибадат менен башталат деген сөз. Эмне үчүн? Себеби дегенде биз ар бир ата-эне, ар бир ата үмүт кылабыз. Эртең балдарың сени уга турган, тил алчак, сенин айтканың айткандай аткара турган бир баланы үмүт кылабыз да. Ар бир ата-энечи. Бирок ошол нерсенин эң биринчи башаты демек ал ата-энеден коркуп тура турган эмес, Аллахтан коркуп тура турган аң сезимди орнотууда. Аллахтан корккон бала, Аллахтан корккон адам демек кандай гана убакыт болбосун, кандай гана абал болбосун, ал өзүнүн ата-энесин урматтап сыйлоого, ал өзү жүрөгүнөн, ал жүрөктүн түпкүрүнөн ага ошондой аракет кыла турган бала болот да. Биз өзүбүздөн коркуп турган, өзүбүздүн айтканыбыз айткандай болуп тура турган бул убактылуу гана бир баскыч болуп калышы мүмкүн да. Эртең ошол эле алсыз бала эртең алды күчтүү болгон кезде, алды күчтүү болгон эркек ата эртең бир убакыт келгенде ал алсыз болгон учурда бул кайра эле ошол мурунку өзүңдүн берген нерсе кайра өзүңө кайтышы мүмкүн. Себеби тарбия, ошол берген катуулук, ошол берген корустук, ошол кылган мамиле эртең кайтып калышы мүмкүн да. Бирок ошондуктан биз шариятыбызда тарбияны туура берүү, Кудайдан коркуу деген тарбияны берүү. Ошол эле ата-эне айрыкча өрнөк болуу жагы менен айрыкча. Биз айтканыбызга караганда амал менен көбүрөөк таасир берүү керек жашообуздачы. Ошондуктан бала ата-энесинен айрыкча атадан түз бардык алып аткан нерсеси анын амалы менен алат. Ошон үчүн биз айрыкча эркек кишилердин балага берип аткан тарбиясы сөз менен эмес, амал менен болууга көбүрөөк басым жасаш керек. Келе жатып бир окуяны эстеп анан сурагым келди да, аябай. Мисалы арам нерседен арам жол менен машина алып, анан бирок адал жол менен таксовать этип, эмгектенип акча табат да, ошол акчасы кандай болуп калат? Негизи биз мына үй бүлө дедик го. Үй бүлө маселесине келгенде эң алгач ошол үй бүлөнүн эң чоң баалуулуктарынын бири, үй бүлөнүн шарияттагы эң бир жоопкерчиликтердин бири бул адал эмгек. Адал эмгек менен биздин шариятыбыздын эң чоң талаптарынын бири да ушул. Адал эмгек. Ошондуктан жашооңду адал нике менен баштайт. Андан кийинки жеген ичкениңде дагы бардык нерседе адалга өтө катуу басым жасалган да. Ошондуктан пайгамбарыбыз жана хадисте айткандай эле, эгерде анын жегени арам болсо, кийгени арам болсо, ошонун жедирилген нерсеси дагы арам болсо, аны кантип анын дуасы кабыл болсун деген хадис биздин жашообузда өтө маанилүү нерсе да, мусулман адам үчүн. Себеби дегенде, демек жеген ичкенибиз адал болууга маани бериш керек. Себеби дегенде жеген ичкенибиз адал болбогондугу демек бул сиз менен Аллах менен адамды алыстата турган нерсе деп билишибиз керек да. Ошондуктан азыркы учурда Кудайга шүгүр кайсы бир деңгээлде коомубуздун ойгонуп атканы, адал арамга басым жасап, адал арамды издеп аткандыгы, азыркы учурда ошол атайын адал сертификаттар берилип, мамлекеттик деңгээлде парламентибизде адал мыйзам талкууланып аткандыгы бул жакшы көрүнүш да. Себеби биз адалга басым жасалыш керек. Качан гана адал болгондо, биздин алкымыбыз адал болгондо, биздин ички дүйнөбүз адал, ички дүйнөбүз адал болгондо гана биздин коомубуз таза коом болот. Бул эртеңки келечекти үмүт кыла турган коом болот, анык нерсе да. Ошондуктан адал нерсеге басым жасоо керек. Кимдир бирөө балким билбестиктен, кимдир бирөө балким кайсы бир учурда ошол түшүнбөстүктөн азыркы учурда ошондой араб нерсе менен кредит алып алгандар,
кредитке мисалы машина алып алгандар, карызга, башка бир турак жай башка кылып аткандар ал нерседен тез арада тооба кылуу керек эң алгач. Анан экинчиси ошол арамдан кутулуу керек. Эгерде ошол алган акчасы болсо карызга ал нерсени тез арада анын карызын ошол арамдан алган проценттин кредитин жаап, анан өзүнө адалдагандан кийин пешенеттер менен калган кийинки турмушун, кийинки жашоосун улантыш керек деген маселе да. Кээде мисалы кээ бир нерселер аны ал арамдан кутула турган, андан арыла турган нерсе болсо, аны ал арамдан арылганга аракет кылыш керек. Бул деген сөз мисалы кээ бирөөнүн арамдан тапкан туура эмес жол менен табылган бирөөнүн акысына бир зулумдук менен башка менен табылган нерсе болсо, ал нерседен эң алгач ошол нерсени жаап кутулуш керек. Эгер андан тапкан пайдасы башкасы болсо, аны садака кылуу жолу менен тазалануу керек деген сөз да. Арам нерседен эң алгач тооба кылуу, анан ошол эле учурда ал нерседен тазалануу деген дагы маани турат. Түшүнүк бар да. Буга сөзсүз түрдө аракет кылышыбыз керек. Жашообузду адал жашоо келгенде гана адамдын чыныгы жан дүйнөсү эс ала турган нерсе болот. Арам аралашканда тилекке каршы жашообузду өзү кадимкидей оюутуу тойгу жашообузда байкалып баштайт да. Ошон үчүн алымдарыбыз ушундай сөз айткан. Мен күнөө кылганда, эң алгач күнөө кылганда өзүмдүн үй бүлөмөн же өзүм минип жүргөн унаамдан байкап баштадым деген да. Демек, канчалык деңгээлдеси эркек адам айрыкча адал болсо, эркек адам таза болсо, анын үй бүлөсү таза болот. Анын ошо кол астындагы нерселер дагы таза болот. Эгерде күнөө аралашып баштаса, арам аралашып баштаса, анда анын сөзсүз түрдө анын таасири үй бүлөгө дагы, өзүнүн жашоосуна дагы таасир берет. Буну эркек адам ошондуктан жашоодо арамдан кайсыл жол менен болбосун, андан арылганга, андан тазаланганга аракет кылыш керек. Мындай ойлонуп атам да. Арамдан бир нерсе алып байып кетсе, анан ошол көп акча кандай таасир берет дейм да. Адал, мисалы, аны адал таза болобу дейм да. Жок, бул мындай маселе. Эгерде адам арам жол менен байыт деген түшүнүк исламда жок. Бул мындай нерсе. Исламда ошон үчүн Аллах Таала Куранда мындай деп айткан. Арам жол менен байып аткандар булар эч качан байыбайт деген, эч качан пайда таппайт деген. Арам жол менен байып аткандар. Ал эми чыныгы Аллах Таала тарабынан бериле турган байлык бул адал жол менен келе турган байлык деп Аллах Таала Куранда басым жасагандыгы. Эмне үчүн? Себеби дегенде адам арам жол менен таап аткан нерсе бул жашоодо Аллах Таала тарабынан берилип аткан сыноо деп каалабыз керек. Ал байуу эмес да. Аллах Таала бир адамга канчалык арам жол менен байып атса деле, ага бир дагы байып атып, дагы байлык эшиктери ачылып аткандыгы, ал адамды Аллах Таала көз жумуп коюп аткандыгы, же аны Аллах Таала жакшы көрүп аткандыгынын белгиси эмес. Кээде Аллах Таала кайсы бир адам арам жол менен таап атса, ага дагы бир мүмкүнчүлүктөрдүн жаралып аткандыгы, эртең анын кыяматта Аллах Тааланын алдында анын суроо жообу, эртең анын сурагы, анын азабы оор болуусунун сезиш керек дейт да. Ошондуктан Аллах Таала Куранда Фираунга дагы, Карунга дагы, Хаманга дагы Аллах Таала көптөгөн байлык эшиктерин ачып салган. Бирок ал ага оор сыноону күтүп тургандыгын түшүнгөн жок да. Ошон үчүн бул жашоодо дайым эле бир адамдын бизнеси жүрүшүп кеткендиги, ал адамга көп байлык берилип кеткени бактылык эмес. Аллах Таала кимдир бирөөгө Аллах Таала ага тескерисинче Аллах анын бербегени Алланын рахматы дейт. Кимдир бирөөгө бербегени Кудайдын ага рахматы да. Балким кимдир бирөөгө берип аны көтөрө албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн Аллах Таала билүүчү зат, Аллах Таала данышман зат. Ошон үчүн мусулман адам жокко сабыр кылуу, канаат кылуу мусулман адамдын чыныгы белгиси да. Берип аткабы, аны адал жол менен кылуу жана ошого шүкүр кылуу. Бул чыныгы мусулман адамдын сыфаты болуш керек да. Ошондуктан биз бул дүйнөдөгү сыноо эки тараптуу келет. Сөзсүз түрдө ошону кабыл алышыбыз керек. Анан бул дүйнөдөгү Аллах Таала берип аткан жакшылык, неемат качан гана адал жол менен келген гана жакшылыкты жакшылык деп билүү керек да. Анын биздин көзүбүздө жакшылык болгону менен, бирок Кудай Тааланын таразасындагы таразаны эстен чыгарбаш керек. Ал арам баары бир Кудай Тааланын алдында арамдын таразасында турган нерсе. Бүгүнкү эркектер эң чоң кайсы катаны жасап жатат? Эми бул сиздин жеке оюңузда чындыгында оор суроо. Бул оор суроо. Айрыкча эркектердин азыркы учурда көп кетирип аткан каталар катары, мен мисалы башка бирөөнү, башка немени айта албайм, бирок өзүм эркек катары үй бүлөдөгү бир
үй бүлөдөгү ата катары кетирип аткан кемчиликтердин бири ушул балдарга көбүрөөк маани берип, балдар менен көбүрөөк убакыт отура албай аткандыгым, аларга башкаларга айтып, башкаларга түшүндүрүп, башкаларга жеткизип аткан акыл насаатымды ошолорго көбүрөөк айта албай аткандыгым өтө чоң бир катачылык, кемчилик деп баалайм. Себеби дегенде Аллах Таала Куранда «Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара» дейт да. Эң алгач биринчи өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү куткарып калгыла деген. Ошондуктан дагы пайгамбарыбызга пайгамбарлык түшүндүргөндө эң алгач биринчи аширатахум деп жакындарына дават кылган, түшүндүргөн, ошолорго ушундай баягы түшүнүктүү тарбияны берип баштагандыгына басым жасалган. Бирок тилекке каршы ушул нерсенин бизде өзүбүздө ушул нерсе толук болбой аткандыгы, толук алардын балдардын акысын, балдардын тарбиясына, ошол балдардын бизден үмүт кылган мээримине толук биз боло албай аткандыгыбыз чындыгында өкүнүчтүү нерсе. Ал өксүк, ал өкүнүч, ал ошол өкүнүч бойдон кала берет. Ал баланын жашоодогу өмүр бою балким ошол боштук ал кала берет да. Ошондуктан азыркы учурда биз эркектердин көп кетирип аткан кемчилдигибиз бул ар бир ата катары, эркек катары ошол балдарга тарбия жаатында маани берип, аларга көңүл буруу деген маселеде турат. Андан башка дагы бир көп кетирип аткан кемчилдиктерибиз азыркы учурда балдарыбызга көбүрөөк маани берип, балдарыбызга кийинтип жетирип, анан аялдарыбызга кийинтип жетирип, бирок ошол учурда ата энеге болгон мамиленин сус калып калгандыгы. Мисалы таразылайбыз да. Ошол эле балдарыңа, ошол эле өзүңдүн аялыңа алып берип аткан кымбат баалуу кийим, кымбат баалуу телефонду ата энелерибизге алып берип атабызбы? Ошол эле жетирип ичирип аткан нерсени аларга кылып атабызбы? Мисалы аялыбыз менен күнүгө жок дегенде бир жолу телефон менен сүйлөшөбүз, бирок ата энебиз менен күнүнө ошо бир жолу чалып сүйлөшүп атабызбы деген менин жеке өзүм ошол кетирип аткан чоң бир кемчиликтер. Себеби дегенде биз эгерде балага биз имирлеп, балага биз боор уруй берген болсок, бала ошол тарбияны көрөт. Ошол нерсени сиңирет, эртең ал деле өзүнүн баласына, өзүнүн ошол аялына боор басат да. Биз ошондо биз куда ата энебизге кылган мамиленин акыбетин ошондо өзү көрүп калышыбыз коркунучтуу. Эң бир чоң кетирип аткан каталарыбыздан бири да. Ошондуктан шариятыбызда биррул валидейн, ата энеге жакшылык кылуу эң чоң сооптуу амалдардын бири болсо, укукул валидейн, ата энеге ак болуу, ата энени наразы кылуу, ата энени капа кылуу, ата эненин көңүлүн оорутуу бул эң чоң күнөөлөрдүн бири да. Ошондуктан шариятыбыз бул биз жашообузда эркек катары такыр кайталанбай турган каталардан болуш керек. Себеби бул катаны моюнга алышыбыз керек ар бирибиз. Себеби дегенде ата эне бул эч нерсеге алмаштыргыс байлык. Балким аялды таап алышың мүмкүн, баланы дагы табышың мүмкүн, бирок ата энени кайрата албайбыз. Ата эненин орду толукталгыс. Балким кимдир бирөөнүн ата энеси балким тирүү турганда, кимдир бирөөнүн ата энеси жанында турганда бул нерсенин кадыр баркы билинбеши мүмкүн. Бирок бул нерсени жоготкон адам гана түшүнөт да. Ошондуктан азыркы учурда канчалаган адамдар бар. Колунда байлыгы дагы бар, мал мүлкү бар, бардык жетишкен ийгиликтери бар да. Бирок мен азыр ата энемден өсөткен. Убагында бааланбай барталбай калган. Бир көмүскөдө калып калган, маани берилбей калган. Бирок кийин ошол нерсени кеч түшүнүп, бир аттен кылган өмүр бою өкүнүч болуп калган нерсе болуп калбаш керек. Ошондуктан биз жашоодогу эң чоң кетирип аткан, эркектин кетирип аткан кемчиликтердин бири бул ата энебизге болгон мамилебиз, аларга кылынып аткан ар бир кыймыл аракетибиз бул маанилүү деген кемчилик. Андан башка дагы эми кетирип аткан кемчиликтерибиз аябай көп. Себеби дегенде бул кемчиликсиз адам болбойт да. Кемчилик аябай көп. Кемчилик дагы бир мисалы биз өзүбүздөн кетирип аткан кемчилик катары мен билем. Ошол нерсени кемчилик деп эсептеген ошол балдарыбыздын алдында биз кайсыл элесибизди калтырып атабыз да. Кандай элести биз этең биз дагы өтөбүз бул жашоодон, биз дагы бул ошол жер астындагы адамдардын катарында толуктайбыз да. Ошол кезде биздин артыбызда балдарыбыз бизди эмне нерсе менен эстейт да. Колубузда турган ошол уюлдук телефон менен эстейби, телефон кармап отурганын карап эстейби, же урушуп атканын, же жаңжалдашып атканын, же сен
bir жагымсыз сөздөр менен сүйлөнүп аткан, сөгүнүп атканыңды эстейби да. Же болбосо тескерисинче аларга биз бир жылмайган элесибизди, телефон эмес колубузда Куран кармап отурган элесибизби, же бизди алар баардыгы окутуп атканда чочуп ойгонсо, биз жай намаздын үстүндө туруп ибадат кылып аткан абалды эстейби, дуа кылып атканыбызды эстейби да. Өтө бир чоң кетирип аткан кемчиликтерден бири да. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир эркектерге айтылган осуяттарынын биринде дагы Ni'mar abdu ида кама минан лейл деген да. Канайым ошол адам эркектин эң чоң бир толукталган жакшылыктарынан бири түнү туруп тахажжуд намаздарды окуса деген. Айрыкча ушул ибадатта биз өрнөк боло албай аткандыгыбыз чоң кетирип аткан кемчилик деп билем. Андан тышкары жашообузду мен өзүмөн өткөзүп аткан кемчилик катары баалап аткан нерселерибиз көп дуаларыбызда ошол балдарыбызды өзүбүздүн ата энебизге, балдарыбызга, ошол эле коомго көп дуа кылбай аткандыгыбыз дагы чоң кемчилик. Себеби дегенде ата эненин бала кылган дуасы сөзсүз кабыл болот деп пайгамбарыбыз вада кылган. Аллах Таала демек ата эненин бала кылган дуасын сөзсүз кабыл кылат. Бирок ошол учурда биз бир күндө ошол 5 вакыт намазыбызда же жөнү дуа кылганда канча жолу эстеп ошол балдарыбыздын акысына канча жолу дуа кылып атабыз. Канча жолу аларды эстеп, алардын акысына дуа кылып атабыз. Ошондуктан да Аллах Таала Куранда эң бир өтө бир мааниси терең бир аяттардын бири бул Аллах Таала көптөгөн аяттарды бизге дуа иретинде Аллах Таала үйрөткөн да. Ошол эле мисалы Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар деген дуаны өтө көп айтабыз. Бул Курандагы Бакара сүрөсүндөгү бир аят. Ошондой эле Аллах Таала Куранда бир аят келет, бул негизи дуа маанисинде айтылган аят. Раббана хаб лана мин азважина ва зурриятина куррата айн важ'алнал муттакина имама деген. Бул аяттын дуанын маанисинде Аллахым биздин жубайларыбыздан жана биздин урпактарыбыздан, биздин зурриятыбыздан менин көз кубанычым кылып бергин деп айтканда. Мен аны көргөндө сүйүнө турган, мен аны көргөндө кубана турган нерсе кылып бергин деген. Раббана хаб лана мин азважина ва зурриятина куррата айн важ'ална лил муттакина имама деген. Аллахым мени имам кылгын деген эмес, жөн эле Кудайдан корккон таква адамдарга имам боло турган, өрнөк боло турган жакшы сыфат берген, таквалык берген деген дуаны үйрөткөн да. Ошондуктан бул дуа кылууда биз Ибрахим пайгамбарыбыздан бир өрнөк ала турган дуа, ошол эле пайгамбар Яхья алейхиссаламдын дуа кылган, балдарына кылган дуаларынан, айрыкча Ибрахим пайгамбардын бир өтө бир өзгөчөлүгү дайым урпактарын эстеп турган. Куранда дайым урпактарын эстеп турган. Ошондуктан дагы Аллах Таала Ибрахим пайгамбардын урпактарынан көптөгөн пайгамбарларды чыгаргандай. Ошол эле биздин эң акыркы пайгамбарыбыздын насли теги дагы Исмаил пайгамбар бар. Исмаил пайгамбар болсо Ибрахим пайгамбардын баласы болуп аткандыгы да. Бул дуа өтө көп нерсени өзгөртөт. Ошондон Аллах Таала Куранда дагы бир аятта бул дуа маанисинде Ибрахим пайгамбарга тилимен айтылганда Аллахумма жa'ални муқима салати ва мин зуррияти деген. Аллахым мени намазды тургузуучулардан кылгын жана менин урпактарымды деп баса белгилеп кетип атканда. Демек биздеги бир чоң кемчилик катары, мен өзүм да ошол кемчилик катары айткан нерсе ушул үй бүлөбүзгө, ошол эле биздин урпактарыбызга, балдарыбызга, коомубузга, эл журтубузга дагы дуада кайдыгер болуп аткандыбыз. Чоң рахмат, сонун жооп бердиңиз. Азыр кыска суроолор берсем, эркек ыйласа болобу? Албетте, эркек бул ыйлоо деген нерсе бул адамдын табиятындагы нерсе. Бирок албетте аял менен эркектин ортосунда ыйлагандын айырмасы бар. Себеби дегенде аял көбүрөөк сезим менен жашагандыктан аял кишинин ыйлаганы сезимге байланыштуу, сезим талдыгына байланыштуу болот дагы. Аял киши көбүрөөк анын сүйүнгөндө дагы, кубанганда деле, кайгырганда деле ыйлай бериши мүмкүн да. Бирок эркек киши аял кишиден эң бир айырмачылыктардан бири, эркек киши оңойчулук менен ыйлабайт балким. Бирок эркек киши эгер ыйлап аткан болсо, эркек киши көзүнөн алгач анын биринчи жүрөгү ыйлап аткан. Себеби дегенде эркек киши балким кайгыга сабыр кылып коюшу мүмкүн, кыйынчылыкка сабыр кылып коюшу мүмкүн. Бирок эркек киши кээде кубанганда аны ыйлай турган абалдар көп кездешет да. Бирок эркек балким кээде өтө бир кайгырганда ыйлашы мүмкүн деп айтабыз эркекти дагычы. Бирок эркектин ыы менен аялдын айырмасында
Araplarda bir жақсы söz бар да. Lirrajuli lihtiram wa lilmar'ati lihtimam деген bir ereje бар да. Бұл erejede erkeklerge көбүрөөк урмат сый керек дейт. Erkekке көбүрөөк урмат сый керек, ал эми аял кишиге көбүрөөк ихтимам, аларга көңүл буруу керек деген. Erkek балким көбүнчө ошо өзүнүн урматы кеткенде ыйлашы мүмкүн. Ал бааланбай калганда, бакталбай калгандачы. Ошондо ыйлашы мүмкүн. Ал эми аял киши болсо ихтимам. Аял кишиге ошондуктан ага бир жакшы бир көңүл буруп туруш керек. Аны жакшы сөз менен болсо да жөлөк кылып туруш керек, аны карап туруш керек. Ага бир жакшы жылуу мамиле керек. Ошондуктан бул өтө бир жашообузда биз пайдалуу бир жакшы бир эрежелерден бири да. Дайым эркекке ошончун урмат сый, аял кишиге болсо дайым жакшы бир ага бир мамиле керек. Эркек алсыз болууга укуктуубу? Эркек алсыз болууга укуктуу дегенде кайсыл тарабынан? Мисалы, эркек киши эгерде ыйман тарабынан дей турган болсок, алсыз болгонго анын укугу жок да. Эркек киши демек дайым биз ыйманыбыз күчтүү болгонго, ыйманыбыз толук болгонго, ыйманыбыз күчтүү болгонго бизге шариятыбыз чакырып келет да. Ал эми эркек кишинин мисалы үй бүлөдөгү алсыздыгы бул ал жанагы жогоруда эле айткандай эркек кишинин орду жоголгондугу болуп эсептелет. Ал эркек кишини мисалы ошончун акылдуу аял негизи эле жашоо тарыхты алсаңыз деле күчтүү эркектин аркасында бир акылдуу аял турат, күчтүү аял турат деп айтып келебиз го. Демек ал эркекти ошол урматтаган, сыйлаган, аны бир алдыга сен эркексиң, сен жөлөгүңсүн аркасында чоң бир жөлөк болуп турган нерсе болгондо, ошондой болгондо гана эркектин өнүгүү өсүүсүнө чоң бир өбөлгө түзө турган нерсе болот. Ал эми эркек алсыз деген нерсе балким мындай суроону бир тарабынан алганда балким туура эмес деген дагы бир жооп айтат элем да. Себеби дегенде эркек алсыз болушу мүмкүн качан? Эгерде өзүнүн күчтүүлүгүн сезип туруп, өзүнүн алы жетет, ал эркек табиятында катуу күчтүү болуп туруп, бирок өзүнүн аялынын алдында өзүн балким сабыр кылып сактап кармап койсо. Ошол өзү алсыз болушу мүмкүн өзүнүн балдарынын алдында. Анын алы жетет, күчү жетет, бардыгы, бирок балдардын алдында ал өзүн алсыз болуп, аларга бир жумшак жагын көргөзүп койгондугун, аларга бир мээрим төгүп, баягы кээ бирлер айтат го, атасы балдарына баягы ат болуп оюнуп, минип атканын, башка кылып атканын көрүп аткандыгы, балким ушул тараптан эркектин алсыздыгы ушул жагынан көрүнүш керек да. Бул деген мындай эркектин чыныгы алсыздыгы эмес. Эркек күчтүү ичинен. Эркек ал ошол баягы биз эркектер сүрөттөгөндөй эле эркекти арстандай, эркек мисалы карышкырдай деп сүрөттөп бере алабыз. Бирок анын мындайча айтканда абалга жараша анын бир алсыздыгы, мындайча айтканда абалга жараша балким алсыз болушу мүмкүн да. Бирок ал чындап алсыз болуусу эркек үчүн айып. Эркектин алсыз болуштугу бул эркек үчүн эркектин табиятына ылайыксыз эң чоң айып. Аялдарды аманат деп айтабыз го. Анан ошо аманатка кыянаттык кылбайын деп өтө жакшы мамиле кылып отуруп подкаблучник болуп калса кандай каралат динде? Аялынын сөзүнөн чыкпай өзү билбей калган учурлар да болот экен да. Аябай жакшы мамиле кыла берипчи. Негизи ошондуктан бардык нерсенин чеги бар. Бардык нерсенин өзүнүн орду бар дегендей. Эгерде аял киши болсун, эркек киши болсун, эгерде ар бир нерсе чегинен чыкса, адал нерсе, бирок адал нерсе дагы чегинен чыгып барса, ал ысырап калып барат. Мисалы, ошол эле мамиледе дагы өзү шариятыбызда буйрулган бир ибадат катары, бирок ал чегиден чыкканда ал арам калып бара турган маселе да. Ошондуктан жана жогоруда айткандай эле эркек кишинин аял кишини айрыкча мисалы сурооңузга эле жооп катары да, өзүнүн аялына болгон анын сүйүүсү ушунчалык имерип аны көргөндө ээрип бардык нерсени унутуп, анан аны карапканда аркасындагы бардык ата энесинин башканын бардыгын унутуп калуу, бул эркектик толук сыфат эмес. Себеби дегенде эркек киши сүйгөнгө акысы бар. Бирок ошол эле учурда эркек кишинин өзүнүн орду сакталыш керек да. Эркек кишинин ошол жана айткандай, эркек кишинин эгерде жанагы сүйүүгө болгон орду толук ордунан таппаса, тескерисинче ал туура эмес болуп калганда, анда балким үй бүлөнүн бузулуусуна алып келиши мүмкүн. Үй бүлөнүн бузуусуна болбосо, тескерисинче
анын өзүнүн ата-энесине, өзүнүн бир туугандарына болгон мамилесинде бузуусун алып келет да. Сөзсүз ошончо шариаттын бардыгы сенин чегин коюп койгон. Чектен чыккан нерсе ал ибадатта болсун, ал биздин жеп ичкен адал оокатыбызда болсун, чектен чыгуу бул уже трагедия кылып келе турган нерсе. Жыйынтыктоочу суроом, витр важип намазын окуй койсо болобу? Намазга тиешелүү маселелердин ичинде бул өзү аты айтып тургандай эле витр важип деп атабыз да. Буну эмнеге эки сөз бириктирилип бизге сиңип калган? Себеби дегенде витр намазы эң акыркы намаз. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткандай эле ижалу ахир салатикум витра деген, эң акыркы намазыңар витр болсун деген. Витр деген так окулуучу намаздар. Ошол 3 рекет окула турган намаз. Витр намазын бизде эмне үчүн важип деп калган деген суроо. Бул эми чындыгында илимий чындыгы мазхабтын ичиндеги суроо айырмачылыктардын бири болуп эсептелет. Башка мазхабтарда витр окуштук сүннөт деген баа берилген, өкүм берилген. Ал эми Ханафи мазхабында витрди важип деген. Важип деген эме берилген. Эмне себептен? Себеби дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сафарда дагы жөн өзүнүн туруктуу турган жашаган жеринде дагы эч качан багымдаттын сүннөтү менен витрди калтырган эмес деген хадистердин келгендиги. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол сапарда жүргөндө улоонун үстүндө туруп болсо дагы ошол витр намазын окугандыгы бул фарыздыктан төмөнүрөөк экендигин түшүндүрүлгөн, бирок ошол учурда сүннөттөн жогору экендигин маанисин түшүнгөн дагы. Ошондуктан Ханафи мазхабында витр окуштукту бул важип деген. Калай болсо Ханафи мазхабы эле эмес, Хамбали мазхабында имам Ахмадтын бир сөзү бар. Имам Ахмад өзүнүн амалга андай шариаттык баа берилгенде витр важипту сүннөт дегени менен, бирок амалга келгенде ал важиптай эле деңгээлде экендигин баса белгилеген имам Ахмад. Ошондуктан имам Ахмад айтат, кимдир бирөө дейт, эгерде 3 жолу себепсиз витрди калтырса, анын күбөлүгү шахадат кабыл кылынбайт деген. Мындайча айтканда фасык, ал бузук адам дегенге чейин катуу оор сөздөрдү айтканда. Ошон үчүн биздин алсыздыгыбыз, айрыкча эркектин алсыздыгына келгенде, жанагы сурооңузга улайчы, эркек эгерде ибадатка алсыз болсокчу, анда биздин эң чоң алсыздыгыбыз ошол. Себеби дегенде биз Аллах менен муртутоо болгон нерсеге алсыз болуп аткандыгыбызда. Ошон үчүн адам ибадатка алсыз болсо, ал жашоодо алсыз болуп баштайт. Жашоодо алсыздыгы анын сабырсыздыгына, өзү турмушта болуп аткан кээ бир карама каршылыктарга алсыз болуп аткандыгы чоң бир көйгөйдү жарата турган нерсе. Ошондуктан биз эркек адам эгер ошол ибадатта эркек боло алсаң, анда жашоодо дагы эркексиң деген эле жооп. Сон. Устаз Алтынай убактыңызды бөлүп биздин көрүүчүлөр үчүн, биз үчүн келип бергениңизге Алла ыраазы болсун. Чын ден соолук каалайбыз. Илимиңиздерге береке, дайыма ошол кыргыз элин, жалпы дүйнө жүзүндө мусулмандарга пайдаңыз тийген инсандардан болуңуздар. Азыр биздин көрүүчүлөр үчүн бир кайрылык өзүңүз болот. Эми азыр учурдан пайдаланып биз коомчулукта болуп аткан нерселерди карап отуруп, бардыгыбыз эң алгач бардыгыбыздын колубуздан келип турган нерсе дуага кайдыгер болбошубуз керек. Чындыгында өлкөбүзгө, мамлекетибизге, коомубузга ошол эле бүт алам тынч эмес азыркы учурда. Ошондуктан ага басым жасап көбүрөөк дуа кылганды эч качан унутпашыбыз керек. Себеби дегенде кыргыздын бир жакшы бир макалы, жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт деген. Калай берсе пайгамбарыбыз хадистерде ошол дуа тагдырды өзгөртөт деп айткан. Ошондуктан дайым жакшы дуа кылганды, жакшы нерселерди тилек кылганды, бата кылганды унутпашыбыз керек. Экинчи нерсе, коомчулугубузда бирөөнүн акысына кирүүдөн, бирөөнүн укугуна киргенден өтө абайлашыбыз керек. Себеби дегенде бул адамдын акысына кирүү, бул адам баласы түз бешикке кире турган ибадат кылган учурда дагы, ал түз бешикке кире ала турган бир амалдар болгон учурда дагы адамдын акысына кирүү, адамдын укугуна кирүү, бул Аллах Таала дагы арасына аралашпай кыяматта өзүнүн абалын өзүнө таштап кое турган оор абалдардан бири. Ошондуктан учурдан пайдаланып, биз баарыбыз бири-бирибиздин акыбызга кирбегенге, бири-бирибиздин укугубузга кирбегенге эскертип кете турган маселе. Андан тышкары биз азыркы учурдагы айрыкча ошол коомубуздун ичиндеги бирибизге болгон урмат сый, бирибизге болгон адеп ахлак маселесинде дагы көңүл буруу. Кимде ким азыр көчөдө карап туруп өзүнүн адепсиздигин, өзүнүн сабырсыздыгын, өзүнүн бир тарбиясынын жоктугун көрсөтүп аткан адам, эң алгач ошол адам өзүнүн көзгүсүн көрсөтүп аткан, өзүнүн адамдын деңгээлин
өзүн өзү көргөзүп аткандык болуп аткандыктан эң алгач өзүбүзгө дагы бул эскертүү катары айтыла турган нерсе өзүбүздү баардыгыбыз ар кандай гана абал болбосун өзүбүздү сабырдуулукка өзүбүздү аз болсо дагы ошол нерсеге канаат кылууга жана бар нерсеге Аллах Таала бизге берип аткан нерсеге шүгүр кылууну коомчулукка эскертүү катары айтып кетели. Эң сонун достор, биздин каналга катталып коюңуздар, лайктан басып, ой пикир калтырыңыздар, устазга суроолорду да калтырсаңыздар болот. Кудай буйруса, мүмкүнчүлүк болсо, ошол суроолорду жыйынтыктап дагы бир жолу чакырганга убакыт келсин, Кудай буйруса. Андыктан суроолор болсо жазыңыздар, биздин видео менен бөлүшүп коюңуздар, Кудай буйруса. Бул биз үчүн чоң мотивация. Рахмат дагы бир жолу.